Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн премьер-министри Кубатбек Боронов менен өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды талкуулады. Өкмөт башчысы Республикалык штаб, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек мэриясы өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча бир катар окуу жайлардын жатаканаларынын базасында 750 койка орун жана Манас аэропортунан 400 кошумча койка орун даяр болот. Ыкчам медициналык жардам кызматтарынын ишмердигинин потенциалын жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатат. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги маселеси медициналык окуу жайлардын жогорку окуу курстарынын студенттерин жана ординатурада окугандарды мобилизациялоо аркылуу чечилип жатат. Президент бүгүнкү күндө эң биринчи кезектеги милдет вирустун мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана бейтаптарды өз убагында кабыл алуу, аларды ооруканаларга жайгаштыруу экенин баса белгиледи. Ал белгилегендей, өлкөнүн бардык жашоо тиричилигин камтыган чөйрөлөр боюнча кыргызстандыктарды тынчсызданткан башка маселелер да көз жаздымда калбашы керек. Президент ошондой эле күзгү кышкы мезгилге жана мезгилдүү илеттердин алдын алууга керектүү даярдыктарды көрүүгө чакырды. Азыр эми эки маселе турат да. Биринчи илдети жайылпоо, экинчи илдетке чалдыккан, анан башка илдетке чалдыккан дагы биздин жарандардын ден соолугун коргоо маселеси болот да. Ошондуктан болгон мүмкүнчүлүктүн баарын тең бириктирип, колдонуп, координациялап, бүт мүмкүнчүлүктү координация кылып туруп, бул акыбалдан биз чыгышыбыз керек. Өзгөчө саламаттык сактоо министрлиги менен жер-жердеги жайгашкан больницалардын координациясы, анан жергиликтүү бийлик органдардын координациясы жакшы болуш керек да. Мына азыр мен деле сүйлөшүп атам, байкап атам, бүгүн да сүйлөштүм. Мына чүйдө орунда көп өткөн менен сиз айткандай медиктердин жетишпегендиги мына ушуга келип такал болот да. Маселе бул жерде медицина кызматкерлери менен камсыздоо маселеси болуп жатат. Ушул маселени азыр чечүүнүн үстүнөн иштеп, саламаттык сактоо министрлиги жогорку окуу жайлар менен ординатура, анан кийин интернатурада окуган биздин ошо медицина тармагындагы кызматкерлерди, анан кийин жогорку курстардын, акыркы курстардын студенттерин тартуу боюнча иштерди азыркы мезгилде улантып жатат. Бишкекте коронавирус жуктургандардын 55%дан ашыгын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер түзөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов билдирди. Ал белгилегендей, шаарда коронавирус жуктургандардын саны 2292ге жетти. Бишкек шаары боюнча Ленин районунда 725, Бишкек шаары боюнча Ленин районунда 725, Октябрь районунда 466, 1-Май районунда 446, Свердлов районунда 355 киши коронавирус жуктурган. Бүгүнкү күндө шаардын Ленин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал начар болууда. Бүгүнкү күнү шаардын Ленин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал начар болууда. Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавирустан айыгып ишке чыкты. Маалыматка караганда, ал коронавирустун жеңил түрү менен ооругандыктан үйүнөн дарыланып айыгып чыккан.